Köp ayallar moldakelerge narazy eken. Moldakeler daim эле ayallarga насаат айта берет. Ayallar мындай, ayallar тигиндей деп. Эч бир ayalдарды мактаган сөзүн укпайбыз деп айтышат экен. Мен азыр бир ayalдарды мактаган, мактоого татыктуу болгон бир аял жөнүндө хикаяны айтып бергим келип турат. Бирок кайра келип эле бул хикаядагы негизги максат ayalдарды мына ушул хикаяда айтылган аял сыяктуу болгула деген сөз. Жаш келин деген эми жаңыдан турмушка чыгып, күйөөсүнүн үйүнө себин алып көчүп келет. Себинин арасында бир кичинекей сандык бар экен. Келин эч ошол сандыкты ачпайт. Алгач күйөөсү канча маани бербейт, бирок кийинчерээк Bundan keyin bardıq kıyım terimlerini açıp kollanıp жүрөт, бирок баягы сандык эч ачылбайт. Анан бир күн аялынан сурайт. Сен келгенде ушул сандык кошо келди эле, эч ачпайсың. Мунун ичинде эмне бар деп. Аял айтат, мен сизден эч кандай сырымды жашырбайм. Экөөбүз бир адамбыз. Үй бүлөдө kүйөөсү аялынан, аялы күйөөсүнөн жашыра турган сыр болбош керек. Бирок менин сизден бир суранычым, эч качан ушул сандык жөнүндө сурабаңыз. Кези келгенде мен бул сандыктын сырын сизге өзүм ачам. Күйөөсү макул болот. Ошентип арадан күндөр өтөт, айлар өтөт, жылдар өтөт. Бир канча балалуу болушат, балдар үйлөнөт, кыздар турмушка чыгат. Ошентип отуруп, айынан чал кемпир экөө үйдө жалгыз калат. Анан көрөр күн ичер суусу түгөлүп, кемпир өлүм төшөгүндө жатып калат. Өлүм төшөгүндө жатып, абышкасынан ыраазылык сурап, анан колу менен текчеде турган баягы сандыкты көрсөтүп, мага бери алып келчи дегенде ишара кылат. Абышка сандыкты кемпирине алып келет. Кемпир сандыкты калтырап титиреген колу менен ачса, ичинде кийизден жасалган эки кичинекей курчак бар экен. Анан толтура чоң суммадагы акча турат. Абышка таң калып кемпиринен сурайт. Бул эмне болгон курчактар? Бул акчаны сен кантип каяктан топтодуң? Ушул күнгө чейин ушунча акча топтогонуңду айтсаң болбойт беле? Биз канча акчага муктаж болгон күндөрүбүз болду. Кемпир айтат, мен турмушка узар күнү апам мага ушул сандыкты алып келип, андан кийин мага бир осуят кеңешин айтты. Сен турмушка чыгып атасың. Турмуш бул оюнчук эмес. Бул үйүңдөгү сыяктуу эркелеткен ата энең жок. Сен эми башка бирөөнүн бүлөсүсүң, башка бирөөнүн үйүндө болосуң. Эгер күйөөңө бир жакпаган иш кылсаң, ал сага ачууланат. Ал сени урушат, балким кол көтөрүшү мүмкүн. Мына ушундай учурларда сен ага тил кайтарып, ага каяша сүйлөгөндүн ордуна өзүңдүн ачууңду басып, сабыр кылып, кийизден бир жакшынакай кичинекей кылып куурчак жасагын. Бул курчак жасаганды мен сага буга чейин бир нече жолу үйрөткөнмүн. Ушул мен үйрөткөндөй кылып кичинекей курчактарды жасагын. Анан ушул сандыкка сала бермин. Кийин күндөрдүн бир күнүндө бул сандыкты ачып күйөөңө көрсөтөсүң. Ошондо айтасың, мына сиз мени ушунча жолу көңүлүмө катуу тийип, ушундай жаман сөздөрдү айткан учурда мен сабыр кылып, мына ушул курчактарды жасаганмын. Деп курчактарды көрсөтөсүз, ошондо күйөөңүз сага ыраазы болот дейт. Күйөөсү караса, сандыкта болгон эки эле курчак турат. Абышка ушундай бир жүзү нурданып, сүйүнүп кетет. Кемпирине айтат, ушунча жыл турмушта сени менен чогуу жашап, демек мен сени болгону эки гана жолу көңүлүңдү оорутпан турбаймын ба? Сен болгону эки эле курчак жасапсың да. Мен чындап жакшы күйөө болгон экенмин. Мен бүгүн өзүмө аябай ыраазымын деп сүйүнөт. Анан кемпиринен сурайт. Ал эми бул акчалардын сыры эмне? Курчактын сырын го түшүндүм. Акчаларды эмне үчүн чогулттуң эле дегенде кемпир айтат.
Бул акчалар ошол жасаган куурчактарды сатып, ошондон түшкөн акча дейт. Кемпирдин ушул сөзүн уккандан кийин абышканын жанагы нурланган жүзү кайра бозоруп, өзүнүн кемчилигин түшүнүп, кемпиринен акыркы жолу дагы бир жолу ыраазылык сурайын деп көзүнө алган жашын арчып, кемпирине караса, кемпири көзү жумулуп бул дүйнөдөн өтүп кеткен экен. Алла Таала кайсы бир эркек менен аялды жуп кылып, бири-бирине эриш аркак болуп, бул дүйнөдө өйдөдө өбө кылыйда жөлөк болсун деп, аларды өзүнүн аты менен нике кыйдырып жашоо берген болсо, демек Алла Тааланын ошол аял менен эркекке берген белеги ошол. Аял менен эркек Алла Тааланын мына ошол белегин туура пайдаланып, бири-бирини кечирип, бири-биринин сөзүн көтөрүп жашаса, демек алар бактылуу болот. Жана бир колдон үн чыкпайт деген сөз бар. Эки колду чапсаң үн чыгат. Эркек ачууланган учурда аял өзүнү басып, аял ачууланган учурда эркек өзүнү басып. Кыскасы бири-биrini ачуусун күчөтүп жибербестен сабырдуулук менен жашаса, демек чыныгы бактылуу жашоо мына ушул болот. Икаядан ала турган сабагыбыз бул бир гана аялдарга тиешелүү эмес, эркектерге да тиешелүү. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай жашаганга аракет кылалы.